Саламатсыздарбы, Элизат айым? Саламатсызбы? Сизде ушул жылдын мыкты мугалим болушуңуз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чоң ыраазычылык. Жылдын мыкты мугалими менен ушул долоон айылынан жолугушуп атканыбызга биз Калем подкаст YouTube каналынын командасы биз аябай кубанычтабыз. Сиз менен дайым сыймыктанабыз. Анан биздин Калем подкаст YouTube каналынын собол берүүсүндө биз баягы коомдогу элибиз кызыккан бир суроого бир жооп алып беребиз да. Анан баягы жаш мугалимдер, сиздин жылдын мыкты мугалим, лидер мугалим болгонуңуздан кийин бизден да көп сурап атышат, кантип эжебиз жылдын мыкты мугалими болду деп. Анан ушу жылдын мыкты мугалим болуш үчүн, лидер мугалим болуштун сыры эмнеде жана мындай кандай эмгектер керек буга? Сыры эң жөнөкөй. Негизи ар бир ишти бир берилүү менен аткарыш керек да. Мен чын дилинден сүйүп аткарам. Ошол мага чоң жардам болду го дейм. Кыргызстан өнүгүп кетиш үчүн ар бир кесиптин ээси өзүнүн кесибин сүйүш керек да. Ошондуктан азыртадан баштап биз окуучуларды туура багыт тандоого, өзү жүрөгү сүйгөн кесипти тандоого багыт беришибиз керек биз мугалимдер. Анан мыкты кесиптин ээси болсо, ошону жактырса, сүйсө, анан бир жакшы бир жыйынтык бере алат да. Анан биз өзүбүз жактырбаган кесиптен, каалабаган кесиптен жыйынтык чыгара албайбыз. Ар бир кесип, мисалы, шыпырсаң дагы, пол жууп иштесең дагы, ошону дагы сүйүп иштеш керек деп ойлойм да. Мен мектептен жан дүйнөм менен иштейм, ал эми үйдө ошо жан дүйнөм менен эне болгонго аракет кылам да. Ошол нерсе мага ошол жеңишти алып келүүгө жардам берди окшойт. Бул жерде баягы эң мыкты кесипкөй инсан жана ошол кесиптин мындай баалуулугун түшүнүп, сүйүп кызмат кылсаң, ошол жерде сөзсүз бир ийгилик болот деген бир жыйынтыкка келсек дагы болобу? Ооба. Мугалим мыкты болуш керек. Мыкты мугалим болуп, аракет кылып, ошол баланын жан дүйнөсүн ача алам десең, анан мугалим бол. Эгерде жок, жөн эле барып келген мугалим болсоң, анда баланын келечегине балта чаппай, үйүңдө жакшы эне бол. Же болбосо соодада башка жакта бир өзүңдүн тарабыңды изде дейт элем жаш мугалимдерге. Улуу мугалимдер албетте мен алардан үлгү алып, алардан дагы чыгармачылык эргүү аламын. Анан жаш мугалимдер көбү сурашат, ошо жан дилиң менен иштечи. Ушул сенин колуңда Кыргызстандын келечеги турат. Эртеңки президентибизди тарбиялатабыз балким. Бизде өтө бир чоң колубузда бир чоң чечүүчү нерсе бар да. Мугалим ошону түшүнгөндө, анан кесибине жоопкерчиликтүү мамиле жасап, андан ары чыгармачылык эргүү алып, мындан да мыкты болоюн, мындан да жакшы болоюн деп аракет кылат да. Мен ушул конкурстарды жеңдим, бирок өзүмдү мыкты катары дагы деле эсептебеймин. Мен дагы күнүгө изденип турушум керек, дагы өсүшүм керек. Бул чек эмес, дагы буюрса алдыда көп пландарым бар. Анан сизди көргөндө баягы мугалимдин үлгүсү бар, туубаса бир мугалим дейт го. Ошол үлгүнү дагы мындай байкайбыз, мугалимдин баалуулугун түшүнгөн инсан, мыкты кадр катары мындай көрөбүз. Анан баягы улуу ойчулдар, бир Конфуцийдин сөзү дагы бар, баягы эскини алып бештеп, жаңыны баалап билген мугалим бул улуу мугалим дейт. Анан бул жерде улуттук баалуулук, маданият, үрп адатыбызды алып бештеп, ошону балдарга берип, жаңы заманбап технологияларды колдонуп, аны да берип атасыз. Ошон үчүн мындай идеалдуу лидер мугалим болуп атканыңыздын сыры дагы ошолбу деп айтсак болобу? Болот. Анан өзгөчө патриоттуулук дагы көп ролду ойнойт деп ойлойм. Анткени биз баардыгыбыз эле кыргыз болгондон кийин кыргыз кылып тарбиялашыбыз керек, кыргыз тилибизди өнүктүрүшүбүз керек. Биз эч жактан ыкма издеп, ары бер жакты алып келип, ары бери жанталашып жүрөбүз. Бизде өзүбүздө бар. Илгерки эле мыкты, мен азыр макалдарды чечмелеп дагы эмгек жазып атам. Азыркы окуп аткан, акча төлөп
психологторго барып аткандар, психология бүт бардыгы биздин макалдарда бар экен, салтыбызда бар экен, маданиятыбызда бар, башка жактыктар суктанып атат, үй бүлө баалуулугу бар бизде. Эмнеге ошолорду ачып көрсөтө албайбыз? Эмнеге биз кыргыз дегенде сыймыктанып турбашыбыз керек? Балдар эмнеге шаарга барганда кыргыз тилинен сүйлөгөндөн уялып атат? Орусча сүйлөсө өзүн маданияттуу сезип атат. Эмне үчүн Кыргызстанда биз ушундай бир жагдайга туш келип атабыз? Эмнеге өзүбүздүн баалуулугубузду кыргыз экен ушул? Мисалы Дубайга барганда биз ал жакта арабтар мен кыйынмын деген жок да. Бирок араб кыйын экенин билип турасың да, сезипчи. Анткени ал жакта закон иштеп атат, өзүнүн бир баалуулуктары иштеп атат. Эмнеге биз кыргыз укмуштуудай баалуулуктарыбызды алып келген ата бабабыздыкын андан ары алып кетиш үчүн биз мугалимдер мыкты бир керемет Кыргызстанды курган жаштарды тарбиялашыбыз керек да. Ооба, негизи эми баягы өлкөнүн өнүгүшүн кааласаң анда мугалимдер баркта колдоо дейт го. Мугалим бир гана өлкөнүн кереметин бул мугалимдер жаратат дейт. Ошол окуучулар жаратат. Бул баягы чын-чынына келгенде өлкөнүн баягы чоң инвестиция мугалимдерге кылсак, анан мугалимдер балдарыбызды билим берип, келечекте мыкты өнүккөн өлкөлөргө айланабыз, Кудайым буйрса. Ал нерсе мына азыр көрүнүп атат. Мугалим баркталып атканы, сизге дагы быйыл мына мугалимдерге белекке баягы үй берилип атканы, жылдын мыкты мугалимине ушундай бир чоң мотивация болуп атканы дагы бул башталышы деп билсек болот. Ооба, жакшы көңүл бурулуп баштады. Эми буйрса айлык көтөрүлөт деп атат. Мындай караган менен акча эч нерсени чечпейт деген менен ошол айлыгына карап көп мыкты мугалимдер да кетип калып атат да. Ошондуктан буйрса жакшы жолго салынат деген ойдомун. Ооба. Анан Илзат айым, сиздин дагы бир интервьюларыңызда жакшы сөз айтып каласыз, баягы мугалим окубаса, өнүкпөсө мугалимдиктен калат депчи. Анан азыркы заманбап технологиялар өнүгүп аткандай мугалим күн сайын жаңыланып туруш керек да. Анан жаш мугалимдер үчүн кандай бир кеп кеңеш бересиз? Мугалим окубаса мугалимдиктен калат деген уран менен дайыма тынымсыз ар тараптан өнүгүп келемин. Анан дайыма окуп турушубуз керек. Бардык нерсе өнүгүп атат азыр. Телефондун маркалары да өнүгүп атат. Биз ошол ChatGPTден кичине күчтүү болуш үчүн, бала ошол телефондон биз аларга кызыктуураак болуш үчүн дайыма окуп турбасак, биз кызыксыз болуп баштайбыз да. Калем подкаст YouTube каналына убакыт бөлүп ушундай маек бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Кыргызстаныбызда, мекенибизде сиздей мыкты мугалимдер көп болсун. Жаштардын билимине, тарбиясына, жүрүм турумуна ар дайым талыкпай инвестиция кыла бериңиз. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Сиздер да талыбаңыздар, талбаңыздар. Кыргызстанга баарыбыз аздап болсо дагы бир салым кошсок, буйрса өнүккөн бир керемет Кыргызстанда жашап, ошонун дагы даамын татып, ушуга биз салым коштук эле деген ишеним менен бир ошонун баарын татып, бир даамын таткан убакта келет. Ишиңиздерге ийгилик. Буйрса, рахмат.